Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Берекелүү жана жагымдуу жолугушууга кош келиңиз. Аллахтан бул көзөрмемдерди кыяматтагы таразанын оң чөйчөгүндөгү өзү ыраазы болгон иштердин арасында кылуусун сурайм. Бул монголдор окуясынын 8-бөлүгү. Окуянын мурунку бөлүгүндө биз Мингулхан бийликке келгенден кийин монголдордун мусулман дүйнөсүнө болгон саясаты түп тамырынан бери өзгөргөнүн айттык. Мингулхан хижраттын 649-жылы такка отурду. Бул дагы атасы Угедей жана ага чейин Чыңгызхан жүргүзгөн басып алуучулук саясатты жүргүздү. Ал Аббасид халифатын басып алууну каалады жана бул ишти иниси Хулагуга дайындады. Хулагу болсо, биз мурунку бөлүгүндө айткандай, даярдыкты өтө дыккаттык, акылмандык жана көрөгөчтүк менен жүргүздү. Даярдыктын өтө жогорку деңгээлде эч кынтыксыз болгонун моюнга алышыбыз керек. Биринчиден ал болочок согуш театрынын эң керектүү иш-чараларын жүргүздү. Ал жолдорду оңдоп, көпүрөлөрдү салды. Адамдарды аскерлерге чакырды. Ошентип Аббасид халифатын жеңип алууну жеңилдете турган бир топ иштерди бүтүрдү. Бул иштердин баарын ал ачык айкын эле жүргүздү. А мусулмандар болсо, бул даярдыктарга эч маани беришпеди, көрмөксөн болушту. Ошону менен бирге эле монголдор дипломатия жаатында өздөрүнө тилектеш мамилелерди издөөдө да бир топ жылыштарды жасашты. Монгол татарлар буга чейин дипломатия эмне экенин, бирөөлөр менен союздаш болууну эч качан билишкен эмес. Алар дайыма жалгыз болушкан, өздөрүнөн башка эч кимди билишкен эмес. Ал эми азыр болсо, негизги максаты болгон Аббасид халифатын басып алуу үчүн кээ бир мамлекеттер менен биригүүгө даяр болушту. Хижраттын 651-жылы Франциянын королу Людовик IX тарабынан монголдорго элчи жөнөтүлдү. Бирок ошол мезгилде Мингулхан дипломатия эмне экенин түшүнчү эмес. Ошентип ал сүйлөшүү эч натыйжа бербеди. Ал Франциянын королуна француздар монголдорго көз каранды болсо гана биригүүгө болот деди. Жана Монгол империясынын достору жок жана болушум да мүмкүн эмес деген эле. Бул сөздөрдү ошол мезгилде дүйнөнүн жарымына бийлик жүргүзгөн адам айтып жатат. Франциянын королу мындайга макул болбоду. Себеби анын да Ливант менен Египетке болгон өз максаттары бар эле. Бирок монголдордун ноёндору менен ак сөөктөрү Мингулханды дипломатияга көндүрүштү. Жана кээ бир кырдаалдарда саясий ийкемдүүлүк да керек экендигин түшүндүрүштү. Саясат бул эки жүздүүлүк, өзүн зордоп жылмаюу, сөздөрдүн оюну, мактоолор, куру кыйкырыктар, сөз берүүлөр, белектер жана башка ушул сыяктуу нерселер. Бирөөлөр менен союздаш болгонду үйрөнүш керек. Монголдордон көз каранды болушту каалаган француз королунан башка, монголдордун кол алдында болууну каалаган, Мингулхандын таманынын алдында болгусу келген башка көптөгөн королдор бар эле. Буга жетиш үчүн Мингулханга бир нече кадамдарды жасоо жана саясатты көрөгөчтүк менен колдоно билүү гана керек эле. Мындай насааттага империянын ноёндору менен ак сөөктөр айтышты. Ошентип Армениянын башкаруучусу Хитум монголдорго келди. Армения монголдордун баскынчылыгы менен жырткычтыктарын өз баштарынан өткөрүшкөн. Армяндарды монголдор бир нече жолу чабып алышкан эле. Көпчүлүк шаарларын талап алышкан болчу. Ошого карабай, Хитум монгол империясынын букарасы болууга макул болуп келип олтурат. Ананда Хитумду мусулмандар менен мамилеси жакшы эмес болчу. Ошентип Хитум Каракорумга келди. Бул убакта Мингулхандын да дипломатиядан такшала баштаган мезгили. Хитумду өтө жогорку деңгээлде улуу Армениянын королун тосуп алгандай тосуп алышып, сый көрсөтүштү. Армениянын аянты болгону 30 000 квадрат километрди түзүп, кичинекей бир ислам провинциясында эле болгонуна карабай, ошончо сый көрсөтүштү. Монгол империясына салыштырмалуу бул бир чекит эле болуп калат. Ошого карабай, мынчалык сый-урмат көрсөтүүнүн себеби ал армяндарды 100% өздөрүнө жан дили менен кызмат кылууга кызыктыруу болчу. Хитум болсо көргөн көзүнө ишенбей калды. Өзү кайдагы бир кичинекей мамлекет башчысы болгонуна карабай, ошол мезгилдеги дүйнөнү башкарган Кагандан ушундай сый көрүү бул өзүнчө чоң сыймык болчу.
Өз жерине кайтканда Хитум башты бийик көтөрүп, текеберленип да келе жатты. Өз оюнда ошол мезгилдеги эң кубаттуу өлкө менен мамилени оңдоп алган саясатына маашырканып алды. Бирок ал монгол татарлардын колундагы куурчак экенин башканын баарына түшүнүктүү болчу. Мингул хан Хитумду өтө жогорку деңгээлде конокто тоскондой өзү кабыл алып, жолугушууда да көп мактоолорду айтты. Жана ал Аббасид халифатына болгон жүрүштө жардам берсе, биринчиден өз бийлигин сактап калаарын жана өз жанын сактап калаарына да кепилдик берди. Ооба, бул Хитум үчүн өтө маанилүү болчу. Жана монголдор тарабынан буга чейин болуп көрбөгөндөй берешендиктен өзү бактылуу сезип олтурду. Экинчиден армян церковторун салыктан бошотмок болушту. Андан ары үчүнчүдөн Арменияга түрктөрдүн бир нече шаарларын берүү эле. Армяндар бир нече шаарлар үчүн селжуктар менен согушуп келишкен. Булар түрктөр менен жакын жайгашканын билесиздер. Ошентип Мингул хан калган түрктөрдүн бир нече шаарларын мусулмандарга каршы согушта жардам кылышса, армяндарга бермек болду. Ээлик кылбаган бирөө татыксыз бирөөгө тартууламак болду. Төртүнчүсү жана эң негизгиси Хитумду Мингул хандын Батыш Азия боюнча кеңешчиси кылып дайындоо болду. Бул мансаптардын аты гана чоң болгон менен пайдасыз болчу. Хитум монгол саясатына эч бир таасир тийгизе алмак эмес. Бул бир улуу урматтуу элчи же атак таңктуу король дегенде эле эч нерсени деле билдирбеген, бирок бийик чыккан сөздөр эле. Ананда ошол мезгилде дүйнөнүн жарымын башкарган каган үчүн бул наамдар жөнөкөй, эч бир мааниси жок сөздөр болчу. Бул наам болгону бир ал жакшы өздөштүрүп алган саясий ыкма болчу. Жакшы, ушунун баары эмне үчүн, эмне максат менен эле? Кайтарымына Хитумдан, армяндардан монголдор эмнени талап кылышты? Эбегейсиз чоң мамлекет империя эмне себептен кенедей Арменияга мынчалык сый урмат көрсөтүп, болуп көрбөгөндөй жөнөкөйлүк менен Армения менен биримдикти түзүп, ушундай убадаларды берип жатат? Армения дүйнө картасында билинбей деле калат. Иштин чындыгына келсек, Мингул хан келечектеги максаттарды көздөгөн болчу. Биринчиден, Мингул хан булардын мусулмандар менен болгон согуштук тажрыйбасын колдонмок. Чындыгында бул өлкөлөр мусулмандар менен эзелтеден согушуп келе жатышпайбы? Ооба, ал кичине мамлекет болгону менен согуштук тажрыйбасы өтө көп болчу. Мусулмандардын эң жакын кошунасы болуп турган үчүн буларда баалуу маалыматтар бар эле. Мындан келди монголдор Аббасид халифатынын логистикасы жана жөнүндө эң маанилүү маалыматтарды ала алышат. Бул маалыматтар Аббасид халифатын жеңип алууну дагы да жеңилдетет. Экинчиден, ал армян аскерлерин эң коркунучтуу жүрүштөргө жана эң кыйын салгылашууларда колдоно алат. Эгер коркунучтуу зона туш келсе, же мусулмандардын күчтүү бөлүктөрү менен согушта армян аскерлерин биринчи катарга коюп согушканга болот. Алар үчүн монголдор өлгүчөктүү армяндардын өлгөнү жакшы. Үчүнчүдөн, бул нерсе тизме боюнча үчүнчү, бирок мааниси боюнча эмес. Бул психологиялык фактор. Аббасид халифатына монгол аскери эмес, бириккен коалиция күчтөрү бастырып кирди деген ат калмашат эле. Бул деген сөз жалгыз эле монголдор эмес, бул эми монголдор, Армения, келечекте Курш, Грузиядагы башка өлкөлөр болушу мүмкүн. Булар биригишип бир альянсты түзүп алууга болот. Бирок Монгол империясы менен келишим түзгөн мамлекеттер чындыгында эч нерсени чечишпейт же сезилерлик деле пайда келтиришпейт. Бирок психологиялык жактан бириккен күчтөр деген ат жалгыз монголдор дегенде караганда каардуу жана күчтүү угулуп, аскерлердин психологиясына өз таасирин тийгизет. Мингул хан ушундай кылып өз мүмкүнчүлүктөрүн дагы да көптөй көрсөтүп, мусулмандардын жүрөгүндөгү өз жерин коргоого болгон сезимдерин өлтүргүсү келди. Анан да ушинтип ал башка христиандар менен мамиле түзүүгө эшик ачат. Азыркы Хитум эми анын кол алдында болуп, крестүүлөргө элчиликке жөнөтсө болот. Ооба, буга чейинки крестүүлөр менен болгон сүйлөшүүлөр Папа Иннокентий 4 менен болгон, король Людовик менен болгон. Же аларга чейинки кийинки сүйлөшүүлөрдүн баары тоңгуюкка такалып иш чылган эмес эле. Эми болсо Хитумдун жардамы менен христиандардын королдору менен дипломатиялык көпүрө салынмак. Анан дагы Хитумду Ливанттагы крестүүлөрдүн князьдыктарына жөнөтүүгө болот. Ал өз атынан тигилер менен келишим түзгөнү менен Хитум эң улуу империянын досу болгон үчүн
Тигилер да монголдор менен келишимге кирип калат. Мына ушинтип Хитумду Монгол империясынын кызыкчылыгы үчүн толук колдонсо болот. Мындай иштерди жүргүзүү менен Монгол империясы эч нерсе жоготпойт жана бир да зыян тартпайт эле. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кандай болду? Хитумдун бийлеген аймагы Монгол империясынын картасында эч кандай мааниге ээ эмес. Хитумдун бийлиги өзүнө калтырылды. Анын тактысы монголдордун букарасы катары алардын коргоосуна алынды. Салыктан бошотулган церковтар бул дүйнө картасында көрүнбөгөн мамлекетте өтө эле аз болчу. Жана ага берилген наам да эч кандай мааниге ээ эмес эле. Ошондуктан Мингулхан эч нерсе жоготкон жок. Бирок бул иште ал жеңишке жетти жана көп пайда тапты. Дүйнөнү дин жана адеп ахлак менен эмес, күч менен башкарган кубаттуу лидерлердин жөнү ушундай. Алардын артындагы өз күчүн жана жөндөмүн туура өлчөй алган адамдардын абалы да ушундай болот. Ошентип Мингулхан Хитумду чындап эле келишим түзүүгө жөнөтө баштады. Кайда жөнөттү десек, аны ал Ливанттагы крестүүлөрдүн князьдыктарына жөнөттү. Ливантта ошол мезгилде бир нече князьдыктар бар болчу. Антакия, Сайда, Акра, Хайфа жана башкалар. Хитум аркылуу Мингулхан алар монгол татарларга Ливантты басып алууга жардам беришсе, ал Иерусалимди аларга кайтарымсыз өткөрүп берүүгө убада кылды. Салахуддин ал-Аюби Аллах андан разы болсун бошоткон Иерусалимди хижраттын 626-жылы Аюбит эмирлери крестүүлөр Египетке болгон жүрүшкө жардам бергени үчүн крестүүлөргө тартуу кылып жиберишкен эле. Ошентип Иерусалим кайрадан крестүүлөрдүн колуна өтүп кеткен эле. Субханаллах. Бирок 643-жылы Египеттин адилеттүү таква султаны Нажмиддин Аюб Иерусалимди кайрадан бошоткон болчу. Бул окуялар биз сөз кылып жаткан мезгилге чейин 7-8 жыл алдын болгон эле. Эми болсо Мингулхан крестүүлөрдүн княздарына Иерусалимди алып берем деп, Палестинаны да берүүгө сөз берип, убада кылып жатат. Хитумга убада бергенде эле бул жерде да тарых кайталанып жатат. Ийгилик кылбаган бирөө татыксыз бирөөгө тартууламак болду. Мингулхандын крестүүлөрдүн княздары менен болгон мамилеси ушундайча болду. Ушул жерде көңүл бура турган нерсе бар. Крестүүлөрдүн көпчүлүк княздыктары мусулман жергесинин ортосунда жайгашып, анан да алсырап турган мезгили болгондуктан, алардын жүрөктөрүндө коркунуч бар болчу. Ошондуктан Хитумга монголдорду колдойбуз деп ачык айта алышпады. Булар тек гана четте күтүп турмак болушту. Ким жеңип бара жатса, ошого кошулуп кетишмекчи эле. Бир гана Антиохиянын князы Баямонт макул болду. Антиохия азыркы Турциядагы Антакия. Баямонт Каракорумга жетүүгө шашылды. Ал да Мингулханга жолукту. Андан көргөн сыйы, алган белеги үчүн эле колунан келгендин баарын, болгон күчүн монголдордун Ливантты басып алуусуна жумшашка убада кылып жатты. Анығында Баямонттун Мингулханга Хулагуга Ливантты басып алуусуна кандай жардам кылганына жана анысына эмне тартып алганына кийинчерээк күбө болобуз. Мингулхан мусулман жерлериндеги христиандар менен да келишим кылды. Бул христиандар крестүүлөрдүн княздыктарындагы христиандар эмес эле, чындап эле мусулмандардын арасында жашап жаткан христиандар болчу. Ошентип алар Багдадтын Малик аттуу патриархына жетишти. Ага Иракты алгандан кийин бийликтин жогорку даражасын убада кылышып, анын да колдоосуна ээ болушту. Мингулхан ошол мезгилдеги Аббасид халифатынын министрлеринин башчысына да жетишти. Ушундайды элестете аласыңарбы? Өзүнүн дипломатиялык иштеринде ал Ирактын министрлеринин жетекчисине чейин жетти. Халиф эчтекени билбейт. Халифтин аты Мустазим Биллах, министрлердин башчысы Муайюддин, аты машаллах катуу чыккан. Муайюддин диндин коргоочусу, бирок ал шиит болчу. Сүннит аалымдарын ушунчалык жек көрчүкен. Ошондой эле жүздөгөн жылдар бою исламдын жүрөгү болуп келе жаткан сүнниттик Аббасид халифатында жек көргөн. Бул адам Мингулхан менен Ирак кулагандан кийин эң жогорку даражадагы бийлик үчүн келишимге барды. Шунчалык көп саткынчылыктар болуп жатса да, мусулмандар бул иштерден бейкапар болушкан. Кокустан кимдир бирөө байкап, түшүнүп жаткан болсо да, алар да унчугушпады. Ошонтсе да бул саткынчылыктар кийинки боло турган саткынчылыктардын астында эч нерсе болбой калды. Бул окуялар андан да аянычтуу,
кайгылуу жана жийиркеничтүү эле. Ислам дүйнөсүнүн бир бөлүгү өз алдынча кара корумга бармак болду. Тактап айтсак, алар кара корумга барышты каалашты. Бирок Хулагу алардын бул ишине жол бербеди. Буга чейинки сүйлөшүүлөрдү өзү баштап жаткан Мингул хан да мусулмандарды кабыл алуудан баш тартып, бул ишти Хулагуга тапшырды. Ошонусу менен ал алардын аброюн түшүрүп, сүйлөшүүлөрдүн баркын кетирди. Келишимдер Хулагу менен түзүлдү. Алар Аббасид халифатын кулатууга Хулагу менен келишим түзүштү. Бул адамдар кимдер болчу? Алар Батруддин А'лулу деген Мосулдун эмири болчу. Ал Ирактын түндүгүн башкарган. Монголдор менен мурунда Аббасид халифатына каршы кутумга катышкан эле. Кылыч Арслан 4-чү жана Кейкавуз 2-чи булар Туркиянын аймагындагы селжуктардын башкаруучулары эле. Туркиядагы ошол мезгилдеги Аббасид халифатына каршы монголдор менен түзүлгөн чыккынчылыкка катышкан болчу. Ан-Насыр Юсуф аль-Аюби дагы бир бийик чыккан ат. Ан-Насыр Юсуф аль-Аюби Алеппанын жана Дамасктын эмири. Ал Хулагуга Аббасид халифатын кулатууга монгол армиясынын ичиндеги мусулман күчтөрүнүн катарында күрөшүүгө суранып, баласы Ибн Ан-Насырды жөнөттү. Бул Ан-Насыр Юсуф Салахуддин аль-Аюбинин өзүнүн небереси. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Исламдын баатыры, мусулмандардын жаркын жылдызы, улуу кол башчы, Аллах андан разы болсун, Салахуддин аль-Аюби менен анын өзүнүн небересинин ортосундагы акылга сыйбаган айырмачылыкты карагылачы. Улуу инсандардын ордуна келген, өз динин арзыбаган, жийиркеничтүү, татыксыз дүйнөнүн болбогон бир байлыгына сатып жиберген адамдарды карагыла. Ан-Насыр Юсуф өз уулун монголдордун катарында Аббасид халифатына каршы согушууга жөнөттү. Алардын сөзү боюнча Иракты бийлеп турган ошол мезгилдеги халиф Мустазим биллахтан бошотуш керек экен эле. Андан ары чыккынчыларга Ашраф аль-Аюби кошулду. Хомстун эмири Ашраф аль-Аюби бул дагы Хулагу менен Аббасид халифатына каршы биригип кетти. Чындыгында мына ушул чыккынчылыктар Хулагу менен биригүүлөр мусулмандардын күчүн болушунча алсыратты. Себеби Аббасид халифаты бул союздаштар менен курчалган болчу. Биз Ирактын түндүгүн жана батышы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Кээ бир мамлекеттер Ирактын түндүгүндө, мисалы Мосул жана анын айланасы, кээ бирлери батышта Сирия аймагында болчу, мисалы Алеппо, Хомс жана Дамаск. Абал өтө жагымсыз болчу. Ислам халифатынын айланасын мусулман өлкөлөрү курчап турат. Анан да ошолор монгол татарларга маалымат жеткирип турушат. Себеби алар мусулман жерлеринде жашашат жана Аббасид халифатына кирип чыгууга эч ким жолтоо болбойт. Алар Багдадка, Басрага жана башка шаарларга ээн эркин кирип чыгышат эле. Алар бул чөлкөмдү ар бир ташына чейин билишчү. Монголдорго болгон сырдын баарын жеткирип турушту. Жолдорду, картаны, коен жатагына чейин айтып беришти. Ошентип алар Хулагунун согуш театрында толук эркин кыймылдоосуна жол ачып беришти. Анан да алар Хулагуну таштап кетүү жөнүндө бир секундда ойлонуп коюшпады. Бирок Иракты, Аббасид халифатын сатып кетишти, толук ойлонуп чыгышты. Андан да зыяны бул чыккынчылыктар мусулмандардын ар-намыстарын, моралдык, психологиялык маанайларын толук чөктүрүп салышты. Качан алардын монголдорду көздөй, бул дүйнөнүн жарабаган нерсесинен шыбага алып калууга умтулуп, бул дүйнөдөгү болгон нерселеринен кечип коюп, жөнөп беришкенин көрүшкөн мусулмандардын эрки, ар-намысы нөл деген көрсөткүчкө карай кулап кетти. Кийин мусулмандар өз жанын коргоп, колдоруна кылыч албай койгондорунун себебин ушул нерсе менен түшүндүрүүгө болот. Алар каршылык кылууну ойлонуп да коюшпады. Мусулмандар монголдордун бут алдында буга чейин жана мындан кийин болуп көрбөгөндөй кор болуп жеңилип калып кетишти. Абал чындыгында кайгылуу эле, менин урматтууларым. Ислам дүйнөсүнүн начарлоосу болуп көрбөгөндөй чоң көлөмгө жетти. Бул убакта Хулагу дагы деле ишин уланта берди. Эми Хулагу мусулмандарга каршы психологиялык чабуулга өттү. Ал болочок согуш театрына аскери даярдыктар менен эле чектелип калбады.
Ал христиандар менен түзүлгөн келишимдери менен токтоп калган жок. Курш менен, Армения менен, крестүүлөр, мусулман эмирлери менен түзүлгөн келишимдери менен эле болду кылган жок. Ал мусулмандарды коркутууга жана жүрөктөрүнө коркунуч орнотууга өттү. Аббасид халифатын биротоло алсыратуу үчүн чабуулдар 5 жылга созулду. Ислам дүйнөсү менен болгон согуш Чыңгызхан менен Үгедейден кийин токтоп калган болчу. Эми алар мусулмандардын эстерине өткөн мезгилди эстете башташты. Алар бейкапар жаткан айылдарга бастырып кирип, тирүү жан калтырбай кырып туруп, эч нерсе болбогондой кайтып кетип жатышты. Булар алсыратуучу чабуулдар болчу. Алар кербендерге кол салып турушту. Bir жолу кербенден алар Аббасид халифатынын 600 000 алтын динарын олжолоп кетишти. 600 000 алтын динар Аббасид халифатынын казынасында кандай экономикалык сокку болоорун ой жүгүрткүлөчү. Ушундай жырткычтык ыкмалар менен ал Аббасид халифатынын байлыктарын түгөтмөк болду. Андан кийин адамдардын арасында монголдордун жеңилбестиги жөнүндө сөз таркады. Дагы бир мусулмандардын духун түшүрүп, ар намысын өчүрүүчү ыкма. Хулагу кээ бир мусулман жазуучулары менен иштешкен эле. Мусулман жазуучулары ошол убакыттын маалымат каражаттарынын ролун ойногон. Ал мезгилдин маалыматтары ыр, проза жана аңгемелер болчу. Анан да баардык жерде сүйлөй берген даватчылар бар эле. Бул адамдар ар кайсы мусулман шаарларында хутба кылып, монголдордун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып беришчү. Монгол күчтөрүн ушундай сүрөттөп айтып беришип, мусулман күчтөрү менен салыштырмалуу алардын артыкчылыгы өтө жогору экенин сайрашчу. Муну менен алар мусулмандардын психикасына таасир этип, моралдык нуктарын өчүрүп салышчу. Элестеткиле, мусулмандар өздөрүнүн душмандарынын күчтөрү жөнүндө өздөрү мактап айтып жатышат. Бардык жерлерде ушул көрүнүш. Азыр деле мусулмандардын душмандары өз күчтөрүн гезит журналдардан, интернет айнығында мактап келишет. Мусулмандардын башындагы каршылык деген ойлорун жок кылып, өчүрүп салууга иш алып барган. Монгол татарлардын аттары мусулман аттарына караганда күчтүү, күлүк, чыдамкай. Монгол эркектери мусулман эркектерге караганда күчтүү болот. Монгол аялдары мусулман эркектерге караганда күчтүү болот деп алар өз хутбаларында, аңгемелеринде сүйлөп жатышты. Ушинтип мусулмандардын духун, ар намысын толук жок кылып, анан монголдордун кылычына моюндарын өздөрү тосуп бергидей кылуу үчүн иш алып барылды. Монгол татарлар өз каттарын араб тилинде, араб стилинде мусулмандарга жаздыра башташты. Араб тилинде араб ыргагына салып, ошол мезгилде мусулмандарда калыптанып калгандай кылып жазып жатышты. Алар жада калса ыйык Куран аяттарын колдонуп жаза башташты. Ал аяттардагы адилеттүүлүктөрдү монгол жериндеги адилеттүүлүк деп тафсирлеп түшүндүрүп жатышты. Жана бул жерлерге алар өздөрүнүн баалуулуктарын бөлүшкөнү, үйрөткөнү келишкен деп айтышты. Чындыгында алар өлүм житимден, кыргындан башка эч нерсе алып келбеген эле. Адамдар ушундай сөздөрдү угуп, кимдир бирөө ишенет, а башкасы ишенгиси келет. Жыйынтыгында мусулмандардын ар намысы, эрки талкаланып жок болду. Эми булар монгол татарлардын кылычына даяр болушту. Качан Хулагу ушунун баарын көргөндөн кийин ал аскерлерин топтоп, ислам дүйнөсүнүн бермети, ислам халифатынын 500 жылдан ашык борбору болгон улуу шаар Багдадка бастырып кирмек болду. Бул окуя кандайча болду? Багдад, Ирак, Ливант, Египеттеги мусулмандар кандайча жооп кылышты? Ушунун баарын жана башка көптөгөн окуяларды кийинки сериясынан көрөсүздөр иншаллах. Кемчилдиксиз аруу Аллахтан анын жолдорун туура түшүнүүнү, бизди пайдалуу нерсеге үйрөтүүсүн жана үйрөткөн нерсесин бизге пайдалуу кылуусун сураймын. Мындайды бир гана ал кыла алат жана ал баардык нерсенин эгеси. Силер менин айтканымдарымды эстегиле. Мен өз иштеримди Аллахка тапшырам. Чындыгында ал өз кулдарын көрүп турат. Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.